Алгач эле убагында көрүүчүлөрдү экранга жипсиз байлаган Тагдыр оюну же Ва-банк сериалын эсиңизге сала кетели. Мына ошол сериалда баш каарман Кимина канчалаган кыздардын жүрөгүнө чок салууга жетишкен. Анын чыныгы аты жөнү Ли Бён Хон. Ал 1970-жылы Кореянын борбор шаары Сеулда туулган. Тартылган тасмалары Ва-банк, Жан дүйнөмдүн музыкасы, Бирге бактылуу, Эртеңки махабат жана башкалар. Актер, модель жана ырчы Ли Бён Хон Ва-банк сериалынан кийин белгилүү болгон. Ал кореец, англис, француз жана кытай тилдеринде эркин сүйлөйт. Голливудда Кобранын секириги деген тасмасы менен дебютун баштаган. Ли Бён Хон алгачкы жолу 1991-жылы кино чөйрөсүнө кадам таштап, башка тармактарда да ийгиликтерди жарата алган. Алсак, ал спорттун таэквондо түрү менен машыгып, мактанарлык натыйжаларга жетишкен. Дагы бир популярдуу Түштүк Корея телесериалы Кыш санатасы. Бул сериал алгач 2002-жылы 14-январда экранга чыккан. Баш каармандын ролдорун Пэй Юджун жана Чик Фэ Юнг ойногон. Жалпысынан 20 бөлүктөн турган бул сериал дале болсо күйөрмандарын экранга байлап келет. Окуянын сюжети мындайча башталат. Баш каармандагы жигит Жунсанг үй бүлөсү менен башка шаарга көчүп келишет. Ошол жерде классташ кызы Юджин менен таанышат. Жунсанг жашоодо оор басырыктуу, бир калыпта жүргөн бала болот. Ал өз атасыны өлгөн деп эсептеп, апасы менен мамилеси келишпейт. Натыйжада Жунсанг эч ким мени чындап сүйбөйт деп ойлойт. Ал эми кийинки баш каармандар Юджин менен Санхёк балалыгында чогуу чоңойгон достор болушат. Юджин аны өз агасындай көрөт. Бир күнү Юджин автобуста мектепке баратып, Жунсанг менен жолугуп калат. Ушул жерден экөөнүн романы башталат. Бирок алардын сүйүүсү көпкө созулбайт. Анткени Юджин Жунсангды авариядан улам көз жумганын угат. Бирок арадан 10 жыл өткөн соң Юджин кокусунан Жунсангды көрүп калат. Мына ушул минутадан Тагдыр экөөнү көптөгөн сыноолор менен сынайт. Самара Халилова, Манас Мусаев, Позитив программасы.